Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз араб тили сабагы 8-класстар үчүн. Сабактын мугаллими Бакирова Гүлшан. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү сабактын темасы зат атооч сөздөрдүн көптүк түрү. Я туллабул ахибба. Нахну натааллам في هذا درسنا جموع الأسماء. Урматтуу окуучулар, араб тилинде сөздөр түрлөрү боюнча 3кө бөлүнөт. Мисалы бизде кыргыз тилинде 2 түр бар, жекелик түр жана көптүк түр. Ал эми арабчада болсо бул түрлөр 3кө бөлүнөт. Жекелик түр муфрад, экилик түр мусанна, көптүк түр жам'ун. Биз бул сабакка чейинки сабактарыбызда жекелик түр жана экилик түрлөр боюнча өткөнбүз. Мисалы, китабун вахидун десек, бир китеп. Ал эми китабани десек, ошол эле сөзгө ани мүчөсүн кошконубузда 2 китеп деген маанайга келип калат. Ал эми бүгүн ошол сөздөрдүн көптүк түрүн өтөбүз. Көптүк түрлөргө өрнөктөрдү карап көрө турган болсок, ал-амсалу лил-жам'i көптүк түрлөргө өрнөктөр. Дафтарун бир дептер, дафатиру дептерлер. Демек, дафтарун деген сөздүн көптүк түрү дафатиру болуп калат экен. Китабун бир китеп, күтүбүн китептер. Демек, китабун деген сөздүн көптүк түрү күтүбүн болот экен. Андан кийин талибун бир окуучу, туллабун окуучулар. Демек, талибун деген сөздүн көптүк түрү туллабун болуп калат экен. Байтун бир үй, буютун үйлөр. Демек, байтун деген сөздүн көптүк түрү бул жерде эмне экен? Буютун деген сөз экен. Эми урматтуу окуучулар, биз кээ бир сөздөрдүн жекелик жана көптүк түрүнө карап көрөлү. Абун ата, абаун аталар. Ибнун уул, абнаун уулдар. Ахун ага, ини, ихватун ага инилер. Ухтун эже, сиңди же болбосо карындаш. Ахаватун эже сиңдилер, карындаштар. Усратун үй бүлө, усарун үй бүлөлөр. Исмун ысым, ат. Асмаун ысымдар. Бабун эшик, абуабун эшиктер. Бинтун кыз, банатун кыздар. Садикун дос, асдыкау достор. Сундукун сандык, санадик сандыктар. Талибун окуучу, туллабун окуучулар. Табибун доктор, атиббау докторлор. Амун жыл, а'вамун жылдар. Амилун жумушчу, уммалун жумушчулар. Аммун аба же болбосо атанын эркек бир туугандарын арабчада аммун деп айтып коет. Анын көптүк түрү а'мамун абалар, абалар. Унванун нам, анавинун наамдар. Камисун көйнөк, кумсанун көйнөктөр. Курсиюн отургуч, карасиюн отургучтар. Калбун ит, килабун иттер.
Lawnun түс, alwanun түстөр. Matjarun dükön, matajiru düköndür. Madrasatun mektep, madarisu mekteptir. Madinatun şar, mudunun şarlar. Mistaratun sızgıç, masatiru sızgıçlar. Andan keyin baytun üy, buyutun üylör. Cevrabun baypak, cevaribu baypaktar. Hizaun but giyim, ahziyatun but giyimler. Hizamun kemer, ahsimatun kemerler. Haqibatun sumka, haqaibu sumkalar. Defterun defter, defatiru defterler. Raculun bir kişi, ricalun kişiler. Şubbakun aynek, şebabik aynektir. Aynun göz, uyunun gözdür. Gurfatun bölme, gurafun bölmeler. Fustanun koynuk, fesatin koynuktur. Fundukun meymankana, fenadiku meymankanalar. Qaimatun tik turgan adam, qawaimu tik turgandar. Kasrun saray, kusurun saraylar. Qittatun mışık, qitatun mışıktar. Kalemun bir kalem, aklamun kalemdir. Misbahun şam, masabihu şamlar. Mat'amun kafe, restoran. Mataimu degen bu köptüktür, kafe, restorandar. Mi'tafun palto, ma'atifu paltolor. Miftahun açkıç, mefatihu açkıçtar. Mektabun stol, mekatibu stoldur. Nahrun darya, enharun daryalar. Veledun bala, evladun baldar. Yevmun gün, ayyamun gündür. Mına ошентип, урматтуу окуучулар, кээ-бир сөздөрдү көптүктүрү менен кошо карап көрдүк. Эми бул сөздөрдүн бышыктап алыш үчүн сүйлөмдөргө карап көрөлү. Al-jumalu lil-jam'i көптүктүрлөргө сүйлөм деген мааниде. Fi haqibati aqlamun. Fi haqibati menin sumkamda. Aqlamun demek kalemdir degan ma'nida ekan. Bugungi жаңы теманын sözü demek aqlamun degan söz ekan. Menin sumkamda kalemler бар. Li asdiqa'u kesirun. Li mende бар. Asdiqa'u dostorum. Kesirun köptögön. Menin köptögön dostorum бар. Yal'abu qitatun huna. Бул жакта мышыктар, qitatun деген мышыктар, yal'abu ойноп жатышат. Yal'abu деген демек ойноп жатат деген мааниде экен. Qumsanun fi dulabi. Dulab, şkaf деп өткөнбүз. Dulabi menin şkafımda. Fi bolso da demüçösü деп айтканбыз. Qumsanun көйнөктөр. Menin şkafımda көйнөктөр бар. Ya'malu atibba'u leylan ve neharan.
Ya'malu iştep jatışat. Atibba'u doktorlar leylen ve neharan günü-tünü degan ma'nida. Demek doktorlar günü-tünü iştep jatışat. Mına uşintip, urmantуу okуучулар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып калды. Al-an fi nihaya al-wajibul manzili. Demek sabagыбыздын акырында үй тапшырмасына келип жеттик. Урматтуу окуучулар, бул жерде силер көрүп турган сүрөттөрдүн арабчасын, жекелик жана көптүк түрүн жазасыңар, дептериңерге жазып келесиңер жана жаңы сөздөрдү сөзсүз түрдө жаттайсыңар. Мына ушинтип биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин саламатчылыкта, аманчылыкта болгула.